Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Айтсаңыз, эмне себептен ушул жер суу аттары өзгөчө мына Манас атабыздын ысымынан аталган бийик чокулар, ыйык катары сезилгенде эмне себептен аталып калган? Эмне менен байланыштуу? Ушуну бир чечмелей кетсеңиз. Биздин тарыхчылар өзүнө ушу сурооду бербейт да. Же бергенден коркот. Себеби жооу же табылбай, же табылса, анда бул бир чоң жаңылык болот да. Эмне үчүн? Мына күч менен, зомбулук, зөөкүрдүк менен коюлган шаарлардын аттары КПСС кыйрагандан кийин кайта жок болуп калды. Жок болуп калбадыбы? Демек, Манас бабабыздын ысмы ал күч менен, камкордук менен коюлган эмес. Айкөлдүк менен, ыйман, адептүүлүгү менен, анан улуулугу менен коюлган да. Элдин өзүнүн кандайдыр бир ички талоосу менен коюлган да. Ал эми кайсы доор? Мен 3 жыл мурун эл аралык конференцияда доклад жасадым. Бу дегиле коло жер жүзүндө кай жерде пайда болду, кантип тарады. Талашсыз 6 айда коло пайда болду. Бирок жерлерде калай жок да. Калайды жеске кошкондо коло болот. Мисалы Египетте калай болгондо эмес, бүгүн да жок. Месопотамияда да ошондой, Европада да ошондой. Демек, Европада, Индияда, Кытайда, Египеттеги калай каяктан барган? Алтай менен Тянь-Шандан барган, Алатоодон барган. Ошол коло менен биздин бабаларыбыздын маданияты, биздин бабаларыбыздын тарыхы, биздин бабаларыбыздын ысымы кошо кеткен. Албетте, жес менен эмгек кылган жашаган элдерге колону алып барганда айланайын дейт да, ал улуулуктун белгиси, туурабы? Ал кайсы бир мындай алдыга өнүгүп өсүп кеткендин белгиси болот да. Себеби эмгеги дагы өндүрүмдүү, туурабы? Демек, ошол коло доорду ап келген улуу элдин маданияты, улуу элдин ысымдары болуп калган да. Мына Манаста өзүндө айтылат, Манастын сырын айза учун соккон колодон дейт. Өткүл бекем курч кылып ичине болот сологон, сабын алган кайындан сыртын каптап тарамыш бир теңирге сыйынган. Чымылгонсо чыңк эткен, чырпык тийсе кадимки чагылгандай чарт эткен дейт. Манастын сабы менен айтып атат. Колодоруна бизди жиберип атат. Илим муну менен дал келип атат. 6 айда гана жана азыркы Египеттеги, Месопотамия, Европадагы коло буюмдардын изилдесе жаңы ыкмалар менен спектрография дейт да. Талашсыз 6 айдын кенинин курамы чыгып атат да. Бөлөк темирлердин, ошолордун канча пайызы кенде, канча пайызы буюмдарда. Мисалы, көп элдерде калай жок, алардын тилинде калай деген сөз жок. А бизде кала дейбиз, Бишкек калаасы дейбиз. Эмне үчүн андай болуп калды? Ошол калайды кенин иштеткен убактылуу отурукташып калат да. Ошон үчүн калайды каскандар кала болуп калат. Кала деген сөз жер мындай жайгашкан, бир отурукташкандын белгиси. Бишкек калаасына барып келейин деп тилибизге өтүп кетти да. Демек, бул жөн эле болгон жок. Бул ошол коло менен жер жүзүнө 6 айдан Алатоодон тараган ысымдарды кошо алып кеткен. Мисалы, байыркы грек Римде, грек мамлекеттеринде Астрогалия деген оюндар бар экен, чүкө оюндар экен да.
Астрогалиус деп коет экен. А бул чүкөө оюндар биздин бабаларыбыздын мүзөлөрүндө 6000 жыл мурда табылып атат. Туура байке, ушул гректер боюнча, гректерди аябай тыгыр изилдеген окумуштуулар, баягы батыштын окумуштуулары Дэвид Ролл деген окумуштуу болгон тарыхчы, профессор. Ошондой эле Арнольд Тойнби, мына 20-чы кылымдагы, тигил 19-чы кылымда болсо. Анан булардын изилдөөлөрүнө карап көрсөк дагы, ошол гректердин тарыхын изилдеп, өзгөчө жанагы Минойская эра деп. Ушул жерде да кызык нерсе бар да. Минойду бул Минос падышанын атынан коюлган Миной эрасы деп эмесип атат. Анан мени өзгөчө бир кызыктырган нерсе, бул Минос падыша мунугу Троя согушунан мурда болгон экен да. Троя согушунан 100 жылча мурда өткөн экен. Анан кийин булар дагы Миносту старший Минос, анан кийин младший Минос деп, анан тигинин правнугу дагы Минос деген падыша деп келип атат да. Анан жанагы кызыктырган жери, мунун мамлекети Таласократия деп аталган экен да. Анан муну Таласократия дегенди чечмелегенде, ошол эле Дэвид Ролл эмелер айтып атат, бул морская держава дейт. Анан баарынан кызыгы ошол Кнос деген шаар Крит аралдарында. Бүгүнкү Турциянын эле территориясы. Анан ошол жерлерде баягы казуу иштерин жүргүзүшүп, 20-чы кылымдын башында аябай казуу иштерин жүргүзгөндө бир дагы мындай сакчылар турган жай табылбаптыр да. Анан булар айтат да, эмне үчүн мындай? Казуулар жүргүзгөндө бардык мамлекеттерде сакчы тура турган жайлар бул бар да, а мында жок. Эмне себептен? Деп анан кийин ошол Минос кайдан келди? Дейт, Африкадан келдиби? Же Европадан келдиби? Же Азиядан келдиби? Деп анан Азияга алып келип атат. Анан ошол эле табылган жана коло буюмдардын негизин алып туруп, бул Азиядан келген деген нерсени берип атат да. Анан дагы бир ошол саптарды окуп атканда ой кетет. Ай, бул Манас атабыз болуп жүрбөсүн, Минос деген. Дегенде ошол жака дагы мамлекет курганбы, падыша болгонбу депчи. А бирок бир эмеси бар экен, Миностун атасы Зевс кылып атат, энесин Европа кылып атат, анан балдарына чейин санжыралардын баарын тең эме кылып атат да. Анан ушул жерде жанагы реинкарнация маселеси дагы өзүнөн өзү көтөрүлөт экен да. Балким ушундай болгондур депчи. Анан ошол жанагы Дэвид Ролл жазып атат, Минос деген ат бул бир эле эки эле жолу болгон эмес. Бул ондогон жолу кайталанган падышалардын аты болгон депчи. Балким ошол себептен дагы жана сиз айтып атпайсызбы, коло менен тараган деп. Коло менен тараган. Анан улуу көч болгон да, баягы көч, великое переселение народов. Ошол көчтө балким табигаттын шарттарынан бир кыйынчылыктардан улам көчүп, конуп, улам бир жерди багындырып, мамлекет түзүшкөнбү деген дагы ой кетет экен. Бу жерде тарыхтын ак такталбаган барактары чыгып атат. Сизге мен кошумчалап коеюн. Европа элдеринин окумуштуулары, тарыхчылары бүт маданият Европада пайда болду, Европадан жер жүзүнө тараган деген көз карашты кармап, жанагындай маалыматтарды ачыкка чыгарбайт. А маалымат кандай? Мына мен айттым, Европада калай жок. Демек, бүт коло маданияты Европада бир жактан келген. Каяктан келген? Ал Алтайдан келген, Казакстандын таласынан келген. Бул Африкадан келдиби же Азиядан келдиби? Мына Египеттин эң биринчи фараону, эң биринчи падышасы аты Менес болгон. Менес болгон. Бул ушу 3,5 4,000 жыл биздин доордон мурда биздин Менес деп аталган. Эми Африканын фараондорунун баары мумиялары бар да. Негроид эмес. Байкасаңар? Африка өзү тиги Египет Африка континентинде да. А эмне үчүн эмелери негроид болбойт? Көрүп турбайбызбы, мумияларынан сырттан келген булар. Анан баарынан да кызыгы, булар жанагы адамдын баш сөөгүн изилдегенде эки типке бөлүшөт экен да. Сүйрү баштар, томолок баштар депчи. Анан африкалыктардын баардыгы сүйрү башка кирет экен. Анан жанагы
фараондордун ошол эле останкалары жанагы гробницаларды казканда вельможалары жанагы эл башкарган журт башындагылардын баштары томолоп баштар экен деген дагы туура. Эми бу жерде мындай деген илим жанагы колону жайылып тарадып атпайбы, коло албетте колого тең курал жок да, эмгек куралы болсун дагы жок. Анан жанагы сиз айтып атасыз, кароолчулардын эмелерин турган жерлери жок, сакчылардын. Ал убакта дагы согуш кеңири ыкма боло элек болчу. Ал мына орто коло доорунан баштап колодон жасалган канжар болобу, же жанагы чот, айбалта болобу, ошонун менен бирөөдүн мүлкүн басып алуу пайда болгон. Ага чейин жес жумшак. Эми таш менен сөөк менен согушту деле жыргатып жүргүзө албайсың да. Демек адамзатта ага чейин согуш байып кетүүнүн же бир саясат жүргүзүүнүн ыкмасы болгон эмес. Биздин бабаларыбыз ошол орто кылымда жанагындай талаш болуп калды. Ошондо өнүккөн коло доорунда согуш кеңири тарай баштаганда. Демек, мынагы тарыхты изилдесек, ошол колого көп көңүл бурсак, биздин Манас дастанына ичинде талай маалымат бар. Жана жер суулардын аттары эле өзү эмнени билдирип атат, туурабы? Анан азыркы аймактардагы бүт Азияда, Кавказда, Индияда, ушулардын баарын жер сууларында Манас бабабыздын ысмы коюлганы, ошону нары илимий деңгээлде изилдеген тарыхчылар бүгүн жок болуп атат да. Бирок башы чыгып атат бүгүн. Мен өзүмдүн эмгектеримде муну далилдеп айтып атам. Эми дагы бабаларыбыздын көчмөн турмушта ушунча терең өздөштүрүп алганынын белгиси, мисалы карта жок, бүгүн табуу кыйын, мисалы дагы бүгүн дагы. Карталар чыгып атпайбы, машинелердин жол карталары, а биздин бабаларыбыз жазуу жок. Кантип тапкан бири-бирин. А өзү жөнөкөйлөп алган. Мисалы мынтип айткан, талды сууну өрдөп, көк жарга жеткенден кийин суудун маңдайына өтөсүң, жыы отуруп суудун маңдайы менен өрдөп, кереге ташка жетип туруп эле, кереге таштын үстү менен кара сазга жетесиң. Кара сазда ошо жерде этегинде табасың сен издеген айылды дейт. Картаны бул Манас дастанында жана Семетей бөлүгүндө Каныкей энебиз Семетейге айтып берип атпайбы 12 жашарда. Таласка кантип жетерин. Кантип жетесиң. Ошол жердеги жаңгактуу топойду, анан алмасы бушуп көң болгон деп. Анан ошентип сүрөттөп анан кийин жеткизип атат. Бөлөгелдерде мындай жок. Бөлөгелдер мынтип айта албайт. Кантип түшүндүрөсүң? Биз бала кезде ар кандай геологдор тияка качан жетем деп эле картасын темселеп эле карап эле анан кийин кыргыздын даанышмандыгы ушундан да карабайсыңбы? Ал адашпайсың эч качан. Жалпак таш билесиң, көк жар кай жерде билесиң, саз кай жерде билесиң. Ошентип эле бири-бирин таба койгон. Кандай даанышмандык жатат. Бул дагы билим. Бул дагы бизге керектүү билим. Биз мындан кол үзбөшүбүз керек. Ошо жер сууларынын аттары биринчиден бул тарых. Биз ошондой көз караш менен мамиле кылышыбыз керек. Экинчиден бул биздин мекен, байыркы мекен. Биз эми макул талашпайлык, бирок ошону билип жүрөлүк да, туурабы? Анан эле жер сууларынын аттары бул улуу билим десек, мисалы өзгөчөлүктөр. Кызыл суу. Анда бу жерде темир кенин издесе болот. Же болбосо мына миң теке, теке көп жер экен бу жерде деп, илбирстүү суу деп коет. Дароо эле адамга түшүнүктүү. Бакалуу көл деп коет. Бакалуу көл деп коет, же болбосо миң булак, 9 булак. Булак табасың, карабайсыңарбы? Бул биз баа бербеген ата бабалардан калган улуу мурас. Биз ушул мурасыбызды эмне үчүн жаш өспүрүмдөргө айтып бербейбиз? Мейли, ал доор өттү, ал турмуш өттү. Бирок тарыхты билип жүрүш керек да. Туура. Тарыхты билип жүрсө, өзүнүн түбүн билсе, тамырын билсе, санжыраны билсе, генетиканы билсе, бул улуулуктун белгиси да. Биз эми кул болгон эл эмеспиз да биз. Биз ошол жер суудардын үстөмдүк кылып башкарып жүрүп, ошол ыйман, айкөлдүк, адептүүлүктү кеңири жайылткан аруу элдин урпактарыбыз да. Ошондой сезим пайда болсо, бул жаманбы мисалы?
Биз ошондой сезимди жарата албай жатабыз биздин жаш балдарыбызда. Алар эмне болсо эле батышты ыйык тутуп алат,